Президент Садыр Жапаров Түндүк Кипр Түрк Республикасынын президентин кабыл алды. Көлбаевга тиешелүү 115 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Дженго кайманаты бар Досонов Оштогу абактан Бишкекке которулду. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Түндүк Кипр Түрк Республикасынын президенти Эрсин Татарды кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов билдирди. Анын маалыматына караганда, Эрсин Татар Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университети тарабынан уюштурулган конференцияга катышуу үчүн өлкөгө жеке визит менен келген. Тараптар бейформал жагдайда сүйлөшүп тамактанышты деп кошумчалады президенттин маалымат катчысы. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 4 декабрда Учкун басмаканасына барып, ишкананын өндүрүштүк ишмердүүлүгү менен таанышты. Ал жакка барганында мамлекет башчысына чыгарылып жаткан продукциялар, тактап айтканда жалпы билим берүү уюмдары үчүн окуу материалдарынын көлөмү, газета, журнал цехинин иши жана мамлекеттик маанидеги документтердин даярдалышы тууралуу маалымат берилди. Садыр Жапаров басмакананын жетекчилиги даярдалып жаткан продукциянын сапатына, анын ичинде окуу куралдарына тийиштүү мөөнөттү чыгарууга жетишүүсүнө көңүл буруу керектигин баса белгиледи. Ал күндө Учкун бардык керектүү техника менен жабдылганын жана мамлекеттик маанидеги документтерди, анын ичинде паспорттарды өз алдынча чыгара аларын айтты. 4 декабрда Бишкектин 1-Май райондук сотунда блогер, активист Ырыс Жекшеналиевке карата соттук териштирүү аяктады. Соттон кабарлашкандай, ага коюлган айыптар алынып, толук акталды. Буга чейин мамлекеттик айыптоочу Ырыс Жекшеналиев бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө жана массалык башаламандыктарга чакырык жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табууну өтүнгөн. Прокурор блогерди жалпы режимдеги колонияда өтөө үчүн 6 жылга кесүүнү сураган. Политузник Facebook баракчасынын администратору блогер Ырыс Жекшеналиев былтыр 14 августта УКМКнын мурдагы төрагасы Абдилсегизбаевдин жетим тоонун казылуусуна каршы чыккан эски видеосун жарыялагандыгы үчүн суракка чакырылып камакка алынган. Талас облусунун Айтматов районуна караштуу Ак Жар айылында Калыбаев атындагы 225 окуу орундуу мектептин курулушу аяктады. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган мектептин курулушу 2015 жылы башталган. Анын курулушун аяктоо 2023 жылдын аягына чейин 100 мектепти бүтүрүүнүн алкагында ишке ашырылды. Объекттин курулушу 2015 жылы республикалык бюджеттин эсебинен башталган. Долбоордук кубаттуулугу 225 орунга эсептелген. Жаңы имарат 2 кабаттуу окуу корпусунан түзүлүп, аянты 2517 чарчы метрин түзөт деп айтылат маалыматта. Ош облусунда тергөө абагында кармалып турган Дженго кайманаты бар белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Кадырбек Досонов Бишкекке которулду. Бул маалыматты анын адвокаты Назгүл Сүйүнбаева ырастады. Анын сөзүнө караганда, Досонов 24 ноябрда дагы башка кылмыш ишине байланыштуу күбө катары көрсөтмө берүү үчүн Бишкекке которулган. Ал борбордо кайсы абакта экенин тактаган эмес. Быйыл 13 январда Ош шаарында топ адам бир кишини арматура менен койгулап жатканы тартылган видео коомчулукта талкуу жараткан. Ысык Көл облусунда Камчы Көлбаевга тиешелүү 115 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө жана уюшкан кылмыштуу топторду каржылаган айрым жеке ишкерлерге карата кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу фактылары боюнча тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында Улуттук коопсуздук органдары тарабынан Кыргызстандын жаранды 2022 жылдын март айында этномаданиятты асыл тукум жылкы чарбасынын ат спортунун индустриясын өнүктүрүү борбору мамлекеттик ишканасы менен 115 гектарга жерди ижарага алуу келишимин түзгөнү аныкталды. УКМК Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар кошумча адамдарды жана кылмыш жолу менен алынган башка мүлктөрдү аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш чараларын улантууда.